Тарыхтын эң кызыгын, конуштун эң мыктысын, ишенимдин эң тереңин, рухий дөөлөттөрдүн элди жогун мурастаган ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолунан аз да болсо баяндайын. Исфайрам суусунун эки тарабында жашап, көз карашы, маданияты, медицинасы, жада калса орто билим берген мектеби бир болгон эки уруу эли жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Алгач мектеп жөнүндө 1931-1932 жылдардан баштап элдин сабатсыздыгын жоюуда ошол мезгилдеги Молотов районуна караштуу Майдан айылында Кожоев Жээнбек деген кишинин үйүндө алгачкы башталгыч мектеп уюшулган. Ал мезгилде жергиликтүү адистин жоктугунан өлкөнүн башка аймактарынан сабаттуу адамдар тартылган. 1937-38 жылдардан баштап Майдан 7 жылдык мектеби уюшулуп, анда бир катар жергиликтүү сабаттуулар мугалимдик кесипте эмгектенишкен. 1961 жылдан Федченко атындагы 8 жылдык мектеп болгон. 1976 жылы Федченко толук эмес орто мектеби 10 жылдык мектеп статусун алган. 1979 жылы катуу жер титирөөдөн жараксыз абалга келген мектепти Майдан айылынын ортосуна 3 айлык жайкы каникул мезгилинде жыгач конструкция менен кайрадан жаңы мектеп курулган. 1990 жылдан баштап Федченко атындагы бул мектеп Исфайрам атындагы мектеп болуп өзгөргөн. 2016 жылы жыгач конструкциядагы мектеп өрт коопсуздугуна жооп бербегендигине байланыштуу жаңы типтеги мектеп курулуп баштап, 2019 жылы бүткөрүлүп, январь айынан баштап иштөөгө берилген. Азыркы күндө 42 мугалим эмгектенип, 520 окуучу билим алып жатат.